Ысык-Көл облусу, Тоң району, Жомарт Бөкөнбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Кыргыз тили жана адабияты мугалими Абдырова Алтын Түрбөлөңовна. 10 класс кыргыз тили. Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар? Сабагыбызды жагымдуу маанай менен баштайлы. Мезгилдердин эң жакшысы, эң сулуусу, кереметтүү жаз мезгили баарыбыздын маанайыбызды көтөрдү деп ишенем. Сабактын темасы: төл жана бөтөн сөз. Сабактын максаты: окуучулар төл жана бөтөн сөздөрдүн айырмасын билет, турмушта туура колдоно алышат, логикалык жана сынчыл ой жүгүртүү көндүмдөрү калыптанат. Улууларды урматтоого, кичүүлөрдү заттоого, бири-бирин сыйлоого, башка адамдардын эмгегин баалоого тарбияланышат. Өзүн өзү баалоо: төл жана бөтөн сөздү тексттен таба алса, сүйлөмдөрдү түзө алса, эң жакшы баага татыктуу болот. Бир нерсе жөнүндө баяндоо же кабар берүүдө өзүбүздүн сөзүбүздөн тышкары бөтөн сөз да колдонот. Алар төмөндөгүдөй жолдор аркылуу берилет. Мисалы, элде «калп айтса да калп айтпайт» деген макал бар. Элде деген макал бар, айтуучунун сөзү төл сөз. Ал эми «калк айтса да калп айтпайт» башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз. Күндө да бар бир кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт деген экен Сократ. Деген экен Сократ айтуучунун сөзү төл сөз. Ал эми күндө да бар бир кемчилик, ал өзүн өзү көрө албайт башка бирөөнүн сөзү бул бөтөн сөз. Даанышман мындай дептир: бекерчиликтен адам шайкелеңдикке барат, шайкелеңдик болсо адамдын тынчын алат. Даанышман мындай дептир: айтуучунун сөзү төл сөз. Ал эми бекерчиликтен адам шайкелеңдикке барат, шайкелеңдик болсо адамдын тынчын алат, башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз. Китеп менен иштейбиз. 329-көнүгүү. Жомоктогу каармандардын синонимин тапкыла. Каармандар: абышка, кемпир.
Тексти көркөм окугула. Үзүндү кайсы автордун жомогунан төл жана бөтөн сөздү аныктагыла. Кишиче сүйлөп жалынып, алтын балык кеп айтат. Кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин, кунум үчүн мен сага тилегениң берейин. Жиберип алтын балыкты, жумшактап ага сөз айтты. Алтын балык бара кой, берчи дүйнөң албасмын. Көк деңизде сайраңдап, эркин ойноп жүрө кой. Үйүнө ылдам чал кайтты, кемпирге укмуш кеп айтты. Бүгүн бир балык кармасам, жөн балыкка окшобойт. Алтын экен карасаң, сүйлөгөн бизче сөзү бар. Кое бер сууга деп сурайт. Кое бердим балыкты, суроого оозум барбады. Кемпир чалды каргады. Алжыган акмак абышка, балыктан кун албапсың, биздики сынып калды эле. Жок дегенде оңбогур, бир тепши сурап албапсың. Ооба, бул жомок Александр Сергеевич Пушкиндин Алтын балык жомогунан үзүндү. Кишиче сүйлөп жалынып, алтын балык кеп айтат. Айтуучунун сөзү төл сөз. Кое бер мени абышка, мен деңизге кетейин, кунум үчүн мен сага тилегениң берейин. Башка бирөөнүн сөзү бөтөн сөз. Калган жомоктун уландысын ушул типте төл жана бөтөн сөздөрүн тапкыла. Кийинки тапшырмабыз сүйлөмдөрдү толуктоо. Бул жерде төл жана бөтөн сөздөрдү түзөбүз. Биринчи, чоң энем мындай деди. Экинчи, хан каарданып суроо берди. Үчүнчү, бала кубанганынан кыйкырып жиберди. Төртүнчү, деген макал бар. Бешинчи, деп Мурат менден сурады. Кийинки тапшырма төл жана бөтөн сөздөргө сүйлөм түзөбүз. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун учкул кептерин эске түшүрөбүз. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы, жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт, деп Чыңгыз Айтматов айткан. Мында Чыңгыз Айтматов айткан өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы, жана акыл эси. Тилсиз улут болбойт деген бөтөн сөз. Чыңгыз Айтматов айткан: өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Бул жерде Чыңгыз Айтматов айткан өзүбүздүн сөзүбүз төл сөз. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз бул бөтөн сөз. Эми балдар, учкул сөздөрүнөн мисал келтиргиле. Төмөнкү сүрөттөргө карата төл жана бөтөн сөздөрдү катыштырып эссе жазабыз. Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү. Үй тапшырма. Жомоктун уландысын таап окуп, төл жана бөтөн сөздөрдү аныктагыла. Тапшырманы аткарып, тартып, менин WhatsApp номериме жөнөтүп койгула. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.